өлім салған адамдың сөөгін моргтон ээси табылбай калса өрттөп салышат экен, күлүн калтырып сактап коюшат экен. Ошол кылган адамдын ошо өлгөн адамдын жаназасы окулабы? Эстегенде как раз бүгүн да ушундай суроо түштү эле. Кудайга шүгүр, мусулмандар адамды өрттөбөйт. Адам өлгөндө бир жарганаттарга же болбосо ушундай канаттууларга бизде алхамдулилля салып бербейт. Башка ушундай дүйнөдө диндер бар. Мен айтып коеюн, адам өлгөндө эң жакыны өрттөйт ошону. Атасы өлсө баласы өрттөйт, элестетип көр. Ошондой жерлерди мен көргөнмүн. Адам өрттөнгөндө жыты жаман болот экен. Аллаху акбар, Кудай сактасын таксырлар ошондой динден. Адамдар жөн өрттөнбөйт экен. Адамдын денесичи. Ага, арт жагынан бензинди толтуруп туруп анан өрттөйт экен. Кудайым сактасын, мына биздин кандай динибиз. Адам өлсө жакшынакай көзүн жумуп, эгин байлап, колдорун түздөп, путтарын бармактарынан байлап, жакшынакай жаткырып, жууганда жакшынакай дарат алдыртып, сонун кылып кусул алдыртып, катуу кармабай, муздак ысык суу эмес, жылымылык суу менен атырдан сээп, пешенесине, алакан тизелерине, колдоруна жакшынакай кылып кепиндеп, жакшынакай жаназага чакырып, эл туугандардын бардыгын чакырып келип, ыраазычылыктарын алып, жакшынакай көтөрүп, далдан ийинде түшүрбөстөн туруп, бирөөңөр дагы жерге отуруп ала деген эскертүү берген. Алдыда болсун жаназа деп. Барып көргө жакшынакай коюп, Аллаху акбар, кереметтүү динибиз ислам. Аллаху акбар, ислам динден садаган кетейин, ислам динден айланайын деген, ислам динге мына кандай кереметтүү. Бирок иншалла айтып атат эле, чет мамлекеттерде мына Москвада ошондой болгон экен да, окуяда дагы бүгүн дагы мына маселеге туган жооп берип коеюн. Адамды өрттөбөйт бизде. Кокусунан Кудай сактасын. Өрттөлүп кете турган болсо, ошонун күлүн алып келе турган болсо, жаназа окулбайт. Жаназа окулбайт. Жаназа денеге окулунат. Дененин жарымынын көбүнө окулунат. Дененин жарымынын азына окулбайт жаназа. Мисалы, Кудай сактасын, баш эле келип калса адамдын, башка денеси жок, жаназа окулбайт ага. Башы келген жок, денеси келди, жаназа окулат ага. Түшүнүктүбү? Жарымынан көбү келсе окулат. Жарымынан азына окулбайт. Күлгө окулбайт, эмне кылат эми көмүп коет, Куран окуп, сообун багыштай берсин. Алла өткөндөрдүн бардыгын, иман менен өткөндөрдүн бардыгын райымдуулугун алып, жайын жаннаттан кылсын, амин. Курандан башка китептерди кээде жаттап окуп калам, боло береби, эч нерсе болбойбу? Эң биринчи Куранды убакыт беребиз. Иншалла башка китептерди окуганда болот. Бирок биринчи Курандын кезеги, Курандын орду. Ошон үчүн биринчи Куран окуңуз. Жатыппы? Курандан башка китептерди кээде жатып окуп калам, боло береби. Жатып турбайбы? Боло берет. Кызды узатуу жолдорун тереңирээк айтып бересизби? Жана калыңы жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Машалла, кыз бул Алла Тааланын берген береке бизге туугандар. Алланын алхамдулилля тартуулаган сиздерге, биздерге белеги, неаматы. Кыз эми бойго жеткенден кийин иманды чоңойттуңузбу? Кудай кааласа иншалла эми татыктуу бир өзүнүн жарына тапшырып бериңиз. Жуучулукка келсе, эң биринчи иман, динин мүнөзүн караңыз. Кулк мүнөзү жакшыбы? Иманы жакшыбы? Болду. Анын байлыгын, чырайын карабастан туруп беришиңиз керек. Керектүү кандай депем? Бергениңиз жакшы. Жөн эле кармап тура берген үйдө жакшы эмес. Өзүнүн теңи табылып калдыбы? Эртерээк кызды турмушка бериш керек. Калың боюнча эң азы 2000 сом. Эң көбү өзүңүздөрдүн анын аягы жок. Аны өзүңүздөр чечесиздер канча болсо да. Бирок бүгүнкү күнү эң минимум 2000ден ылдый жок. 2000 сомдон ылдый. Калганы мисалы 50.000 сом, 60.000 сомбу, бирок өтө калыңды көтөрбөш керек. Пайгамбарыбыз айткан, бактылуу кыз өзү сулуу, калыңы арзан деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Ошондуктан иншалла качан калың көбөйгөндө зына арзандайт.
зына арзандай. Ошон үчүн калыңды көп көтөргөн болбойт. Орточо кылыңыздар дагы, альхамдулилля, жакшынакай кылып. Негизи тойго да көп исрап кетире бербей, исрап кылбай, ушу 2 жаш ыймандуу жашасын. Тойго кеткен акчаны ушу 2 жашка бергиле. Ушулар өзү үйлүү болсун, үйлүү жайлуу болсун. Өздөрү ушундай ишке, өздөрүнүн оборотуна кредит алып, акча оборот кылбай, ошо тойго кеткен исрап кылбастан ушуларга берип койгула. Кредити жок эле оборот кылсын ошо акчаны. Бир той менен, бир кой менен өткөзүп койсоңуз болот. Аулиму валау бишат пайгамбарыбыз айткан, бир кой союп койгула, эми кан чыгарып койгула. Бул сүннөт. Бир күн өткөрүп коюңуз, болду, жакшынакай кылып, аксакалдарды, ата-энелер, туугандарды чакырып, жакшынакай бир пата кылып, анан калган азыркы окшогон балакат-салакаттардан болбогон нерсе, жок нерсе. Жөн эле акчаны дагы, убакытты дагы, өмүрдү да текке кетирбең. Дамла, биз балык кармаганды жакшы көрөбүз. Тор менен кармаган жагынан, анан кайрмак менен кармаган жагынан кенен маалымат берип койсоңуз. Кумурска менен кармасак болобу? Тор менен кармап сатсак кеңсе дейм. Маалымат, кеңири маалымат берип коюңузчу барыбызга. Альхамдулилля, балык адал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, 2 жануар муздалбастан туруп эле адал. Бисмиллахи Аллаху акбар деп муздабай эле балыкты кармадыңыз эле, колуңузда өлүп калган адал. Биринчиси балык, экинчиси чебиртке. Бирок чебирткелердин бардыгы эмес, кээ бир чебирткелер уулуу болот, алар эмес. Арабстандагы ошо чебирткелери ошолор. Аларды жөн эле бисмиллахи Аллаху акбар деп ар биrini муздабайсыз да. Жана кууруп саласыз, казанга салып, ал кетти. Ошондо балык дагы ошондой. Эми мынакей балыкты кармаганда, эгерде ысык көлдө моратория кылып, же болбосо, ошол булар өзү не деп коет эле баягы. Жок, баягы жумуртка таштайдыган эмелер болот го. Икра таштайдыган эмелер деп коет эле, бир сезону болот да. Ошодон атайы мына немелерде лесхозу ушуна балыктарды, балык чарбасын карагандар бар да, тыюу салат. Мында кармабагыла деп, анда кармабаш керек. Ошондо кармасаңыз, анда адал болбой калат. Адал болбой. Качан уруксат бергенден кийин, мейли. Азыркы экинчи эмне менен кармайт эле дагы, тору жок. Эмне деп коет аны? Кайырмак ана. Кайырмак менен кармай бериңиз. Жакшы эле. Эми жөнөкөй эле мынада суу келет. Азыр мына бүгүн биз бир дарыяны көрдүк, кайсы жака чыкты эле, могу жайлоо жака чыкты го му? Шаркырат ма ушул жактан? Тор менен кармай бериңиз, эчтеке болбойт. Кармай алсаңыз. Бул ошол альхамдулилля адал эч нерсе эмес. Демек иншалла карап туруп, кээ бир жерлерде эгерде көлгө балык өндүрүү ошо көбөйтүү боло турган болсо, ушул жерден анча-мынча браконьерлик кылган адал эмес. Уурулук жолу менен барып торлорду таштап кармап адал эмес таксы. Андай кылбаңыз. Себеп ага сиз неме кылган эмессиз да. Анан эгер уруксат берген болсо, анда бөлөк кем. Уруксат жок да, туурабы? Салам алейкум, дамла, алейкум ассалам. Адал арам тамак жөнүндө кыска айтып бериңизчи, чоң рахмат. Адал боюнча жаныбарлардан уй, кой, эчки, жылкы, тоок, төө адал. Эшек арам, ит арам. Бизге аралашып жүргөндөрдү айтам да. Буларды жегенге болбойт. Бизде Бишкекте кээ бир жерлерде азыр анча укпай калдык, мурда уктук эле. Ит жемей болду, мода болуп кеткен. Астагфирулла, астагфирулла, тооба кылдым. Арам. Чочко, доңуз, бардыгы булар арам. Мына жердеги Марко Поло дейсиздерби, кийиктер дейсиздерби, элик дейсиздерби, адал. Бирок аюу арам. Карышкыр, түлкү арам. Эми булар жаныбарлардан да, жаныбарлардан аз айтканым, мына ушулар адал. Коён адал. Жесеңиз болот, альхамдулилля. Макулум. Ана мына бүркүт, өзүнүн эмесимен тумушумен жей турган бүркүт, да эмне дегени бар эле бар, ителги. Булар адал эмес, булар адал эмес. Кекилик адал. Кекилик адал. Кыргоол жана башкалар. Макулу, эми экинчиден мындай, адал менен арам маселесинде дагы айтып калдыңыз да. Бир болот адал, бир болот таза. Бир болот арам, бир болот кир. Жакшы түшүнүп алыңыз. Уурулук менен акча уурдадыңыз дагы, навайканага барып,
же болбосо дүкөнгө барып таптаза нан алып келдиңиз. Бул таза бирок арам таксыр. Сиз уурулук менен алгансыз бул акчаны. Же бул нанды уурдап келдиңиз, айырмасы жок, бул арам. Макулбу? Пешене тери менен таптыңыз акчаны, айлык менен жана башка акча менен. Нан алдыңыз, нан ылайга түшүп калды. Бул кир болгону менен бул адал. Кир болгону менен адал, буну тазалап жесе болот. А бул уурулук менен биринчи сорт эмес, высший сорт ун менен жесеңиз ам болбойт. Бирөөнүн коюн уурдап келдиңиз, бисмилля Аллаху акбарды 100 жолу айтып жесеңиз да адал болбойт сизге. Демек тапкан жол шарият көрсөткөн жол болсун. Шарият тыйган жол болбосун. Assalamu alaikum, элимизге береке берсин Алла баарыбызга. Балаңызды же үммөтүңүздү тандаңыз деген деп айтышат. Ушуну түшүндүрүп айтыңызчы суранып. Мен буну билбепмин, билбейт экенмин. Балаңызды же үммөтүңүздү тандаңыз дегенди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын балдары бардыгы жаш кезекте өткөн. Касым деген баласы болгон. Ибрахим деген баласы болгон. Бул талашсыз эко. Алымдардын ортосунда. Үчүнчүсү Абдулла, кээ-бирлери 3 баласы болгон дейт, кээ-бирлери 4 баласы, кээ-бирлери 5 баласы болгон дейт. Касым, Ибрахим, Абдулла, Tahir, Tayyip деп. Кээ-бирлер мына үчөөндө талаш. Кээ-бирлер буга макул эмес. Ошон үчүн көпчүлүгү бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кыздары 4, уулдары 3 деген. 3 кайсы болуп кетти? Бул Касым, Ибрахим, Абдулла. Ал эми Абдулланын экинчи аты Tahir, Tayyip деп коет эле дейт да. Ошон үчүн кыскасы айтканда 3 бала 3 тең кичинекей кездеринде өткөн. Анан пайгамбарыбызды балаңы танда же үммөтүңдү танда мындай жок. Аллаху алам. Алла Тааласынан баарыбызга ыраазы болсун. Мен сурам, мал базарда малды алып сатып иштегендин жолдорун айтып бересизби? Мал алып сатса болот. Мал сатып аласыз, акчаны толук бересиз, малды колуңузга аласыз, андан кийин сата бересиз. Арзан сатасызбы, ошол эле баада сатасызбы, бир аз кымбаттап сатасызбы, же бекер берип бересизби, сиздин эркиңиз. Канчага да. Бирок мурда алымдарыбыз такыбалык үчүн кайсы мал базарга чыгып мал сатып алсаңыз, ошол сатпасын ошол базарда дейт. Үйүнө алып кетсин дагы, бир жума кичине багып, чөп-чар берип, кийинки жумада алып чыгып сатсын дейт да. Бул бирок такыбалык үчүн. А так уруксат. Түшүнүктүүбү? Акчаны берип колуңузга алдыңызбы? Колуңуз сиздикиби? Кааласаңыз эки эсе кымбат кылып сатыңыз, же эки эсе арзан кылып сатыңыз, или бекер берип бериң. Кааласа сиздин мүлкүңүз. Кааласаңыз сатпай коюң. Бул иншалла үстүнө эгерде макул келе турган болсо адал. Үшүр боюнча терең маалымат берип койсоңуз, канчадан канчасы берилет? Жана кайсыл нерселер кирет? Чоң рахмат. Зекет биринчи айтып коеюн, үшүрдөн мурда. Алла Таала мал мүлктөргө, дан, жемиш, чөп чарларга, сиздерге, биздерге кайрымдуулук кылыш үчүн байларга милдеттүү кылган. Кембалдык алдарган эмес. Алтындан зекет берилет. 85 грамм болгондо зекет берилет. Күмүштөн зекет берилет 612 грамм. Так. Уйдан зекет берилет 30 уйга жетсе. Койдон зекет берилет 40 койго жетсе. Эгерде 30 кой 10 эчки болсо деле 40 деп эсептеле берет. Төөдөн зекет берилет 5ке жеткенде. Ага жеткенге чейин берилбейт. Содадан зекет берилет. Сода нерсе алып сатып атасыз да сизчи? Үй алып сатып атасыз, машина алып сатып атасыз, эшек алып сатып атасыз, эмне кылсаңыз да. Даже ит алып сатсаңыз дагы сода да булчу ушечи. Буга сиз зекетин бересиз. Түшүнүктүбү? Буга зекет бересиз. Бирок ал зекеттин баасы жыл сайын өзгөрүп турат, алтынга карап эсептелинет. Быйылкы ба 280.500 сом. Кимде оборот ошончо болсо, ошо зекет фарыз болот. Бир жылдан кийин милдеттүү болот бергенге. Кимге бериш керек? Мусулманга. Мусулманга берилет. Зекет мусулманга берилет. Мусулман эместерге берилбейт. Мусулман эместерге садака берсеңиз болот, зекет берсеңиз болбойт. Экинчи, зекетти ата-энеңизге берсеңиз болбойт. Бала чакаңызга берсеңиз болбойт.
Аларга садака берсеңиз болот, хадия берсеңиз болот, аялыңызга берсеңиз болот, аялыңыз сизге берсе болбойт. Сиз кайната кайненеңизге берсеңиз болот. Бир туугандарыңызга берсеңиз болот. Бир туугандарыңызга берсеңиз болот. Түшүнүктүбү? Бул зекет бере турган маселеси. Эми бул зекет бүттүбү? Зекеттен башка үйгө эстегенде, машинеге буларга зекет берилбейт. Жылкы маселесинде мына азыркы мен айткан уй, кой, жылкы булардын зекети 6 айдан көп талаада чөп жеп жүрсө, эгерде 6 ай сиз үйдө сарайда багып, кургак чөп менен жем менен баксаңыз, 6 айдан көбүнчө, анда зекет берилбейт аларга. Шарты ушул сайыма деп коет. Сайыма дегени ал ушу талаада 6 айдан көп Алла Таала берген ырыскы ошону жеп жүрсө, сиздин мээнетиңиз кетпесе ошого. Үшүргө келсек, туугандар, үшүр жерден чыккан түшүмдөн берилет. Жерден чыккан түшүмдөн берилет. Картошка алып атасыздарбы? Картошка кайерге эгип койдуңуз? Ото кайрак жерге эле. Жамгырдын суусу менен эле. Ошо жер өзү ным. Булактын суусу менен эле. Ошол жерден эле 10 тоннадан 1 тонна, 100 тоннадан 10 тонна, 10дон 1 берес. 10дон 1 деген сөздү арабтар үшүр деп айтат. 10дон 1 берес. Эгерде мына үйүңүздө кыла турган болсоңуз, огородуңузга сууну мээнет менен алып келесиз. Сууга акча менен алып келесиз. Анда 10дон 1 эмес, 20дан 1 бересиз. Түшүнүктүбү? 20дан 1. 10 тоннадан 1 тонна эмес, 10 тоннадан 500 килограмм үшүр бересиз. Үшүрдү ким бересиз? Азыркындай эле. Ушу көчөңүздө кембагал барбы? Айылыңызда кембагал барбы, жокпу? Менин оюмча, мынау сиздердин айылыңыздардын эле Барсконда кембагал жок болсо керек. Барды мен укканыма караганда Барскондун баары эле бай окшойт, мындайчы. Бул жагы кумтор болуп атат. Жалкоолор? Бир жалкы болсо Кудай берип коюптур да баары бирчи. Өрүгү, башкасы, абрикос. Фура чыгарат деп атпайбы бир үйдөн? Бардыгы бар дейт. Ошондой болсун, дагы береке болсун. Анда туугандар, мына жерде башка кошуна айылдар бар. Жетеөгүз деген бар, башка айылдар бар. Жетеөгүздө эгерде кембагал калбай калса, тоң деген бар. Эгерде буларда да бардыгы бүтсө, Ысык көлдөн башка, башка областтарда бар таксырлар. Демек, өзүңүздүн айылдан баштайсыз. Зекетти дагы, үшүрдү дагы. Түшүнүктүбү? Ошого бересиз. Жакшылакай бериңиз, ат душы бериңиз. Берип атканда сүйүнүп бериңиз, издеп барып бериңиз. Анан барып туруп, мен сенин ишиңди бүтүрүп атам. Үйдө ал жерде сарайды салып коя. Жоксо мындай кылып туруп, эртеге келип кой союп кой, жоксо ал жерде сарайды тазалап кой. Жок. Зекетти иштетип туруп зекет берген болбойт. Картошканы чаптырып анан зекеттен берип коем, үшүрдөн берип коем депчи. Анын акысын бериңиз. Ал зекет эмес, ал үшүр эмес, анын акысы ал. Зекет андай, үшүр андай берилбейт. Бардыгынан берилет. Бал барбы, бал челек? Бал челектен ошодон бересиз, 10дон 1 бересиз. Үшүр деп коет да. 1 тонна алсаңыз 100 килограмм. 1 тонна бал алдыңызбы? 100 килограммды ат душы берип коюңуз. Ушул жерде бир эле кишиге эмес, 5 килограмм, же 1 килограмм, же 20 килограмм, каалаганыңызча. Канча кембагал бар, берип коюңуз таксыр, рахаттанасыз. Ишенип коюңуз. Зекет берип туруп, анан тамагыңызды жейсизген кандай жейсиз? Кандай даамдуу, кандай берекелүү, таттуу экенин анан көрөсүз. Үшүрүңүздү берип туруп, калганын жеп көрүңүз. Алла Таала ушундай берет. Сизге алардын жүрөгү ушунча, алар ат душы сизде разы болот. Ушул сизге дуа кылат, рахматын айтат. Алла разы болот, тууган. Келиңиздер, зекет бергенди үйрөнөйлү. Садака бергенди үйрөнөйлү. Үшүр бергенди үйрөнөйлү. Анан чөптөн да зекет берилет. Мына чөп чабып атпайсызбы? Престер барбы, престер? Ошо престерден эгерде ал тоодогу жамгырдын суусу менен эле азыркы айткандай мөңгү тияпяктын суусу менен эле болгон болсо, 10 престен 1 пресс. Эгерде сиз өзүңүз сугарып, анан кийин экспорт сеттерде пресстеген болсоңуз, 20 пресстен 1 пресс. Ошону кембагалдарга берип коюңуз.
бейбечараларга берип коюңуз, сүйүнүп калсын. Алланын буйругун аткарасыз, сиз ахиретке улуу сооп даража табасыз. Зекет үшүр беребизби иншалла? Кудай кааласа иншалла. Алла разы болсун сиздерден, баарыңыздардан. Нике кайсы учурда бузулат? Кененирээк айтып бересизби? Нике талак бергенде бузулат. Нике динден чыгып кеткенде бузулат. Нике өлүп калганда бузулат. Адам өлгөндө автоматически, аял өлөп, эркек өлөп, автоматически нике бузулат. Так, экөөнүн бирөөсү динден чыгып кетсе, Кудай сактасын, алиязу билlah, нике автоматически бузулат. Эгерде күйөөсү талак бере турган болсо, болду, нике бузулат. Устаз жума намаздан кийин тоба намазы окуса болобу? Ушуга жооп берип койгонсуз. Болот. Макру убакыт эмес. 5 убакта гана макру болуп калат. Нафил намаздарды окусаңыз болбойт. Кайсы убакта? Багымда таң аткандан күн чыкканга чейин болбойт. Күн чыгып атканда болбойт. Чак түштө болбойт. Асырдан шамга чейин болбойт. Күн батып атканда болбойт. Ушу 5 убакта тоба намазы, башка намазы, нафил намаздар окусаңыз болбойт. Бу да 5 убактан башка кайсы убакта кааласаңыз боло берет. Жума намаздан кийин ал эме да, чак түш эмес, окуй берсеңиз болот. Башка динге киргендер менен дүйнө иштерин иштешсе болобу? Зыян тийбейби? Кандай болот? Соода иштеринде боло берет. Башка диндегилер бар, мисалы. Жөөттөр бар, христиандар бар, бутпарастар бар, атеисттер бар. Соода саттык кылсаңыз болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы мамиле кылат эле жөөттөр менен да, христиандар менен, мушриктер менен да мамиле кылат эле. Бирок жүрөктүн сырын, мухаббатын бербеш керек. Акыл? Мамиле кылыңыз, боорукерлик кылыңыз, жакшылык кылыңыз. Бирок мусулман жүрөгүндөгү мухаббатын, сырын бербейт. Жүрөктөн жакшы көрүү болбойт. Так мамиле болот, жакшы мүнөз болот. Чогуу иштесеңер боло берет. Партнер болуп тияк бияк, бирок башында жакшынакай келишип алгыла. Эртеге дагы эме болуп калбасын. 22 жаштамын. Ажырашкан жигитмин. Убагында барып туура эмес кылгам. Азыр кандай баштайм? Иштесемби дейм, ахирет өлөмбү дейби? Астагфирулла. Иштесемби дейм, ахирет өлөмбү? Эки жолум бар. Окуп, билим алып, дини жагынан иштеп акча тапсам деген эмне кылсам? Мындай кылыңыз. Жаш экенсеңиз билим алыңыз. Билим алыңыз. Кичине өзүңүзгө керектүү, жашооңузга керектүү укуктарды, баардык нерселерди, буйруктарды илим алыңыз. Анан Кудай кааласа үйлөнөсүз. Устаз, канткенде баарын кайтара алам. Өзүм насыбай тамеки чегем. Кээде ичип коем. Дин дейм, бирок жүрөккө эч кирбей, гам жок, максат жок, намаз фарыз болсо дагы аткарбай калам. Таштап кайра окуп таштай берем. Мен 200-дүмүнбү, дозокто күйөм деп корком. Бирок мээнет жок, ахиретке даярдык кантип жүрөктү оңдойм. Менин күнөөлөрүм чачтай, тоодой көп оңолуп баштап, ошолорду эстеп мен дозокумун мейли деп таштап салам. Мен ахиретте бактылуу болгум келет. Мындай кылыңыз. Аллага жакшы күмөндө болуңуз. Экинчиден, ар ай сайын сиз дааватка чыгып туруңуз. Ай сайын зерикпестен 3 күнгө чыгып туруңуз. Өзүңүз бир жерде айында бирөөлөр өтүп кетсе, өлүк жууңуз, кабыр казыңыз. Не кылыңыз? Өлүк жууңуз, көргө барып туруп, ошо балдар казат го, ошондой казыңыз. 5 убакыт намаз таштабай, жакшы ниет кылып, дуа кылыңыз. Алла деп, ошо жакшылыктын бардыгын сураңыз дагы, анан ошого аракет кылыңыз. Бакай банкта ислам каржылоо боюнча кененирээк айтып берип койгулачы. Мурабаха деген эмне? Бакай банкта мен билбейт экенмин кайсы банктарда кандай ислам принцип каржылоолору бар. Мен Эко банкты билем. Себеп дегенде ошол жерде мен шарият кеңешчиси болуп 2009-жылдан бери эмгектенем. Ошол жерде ислам принцип каржылоолору бар. Ал эми сиз мурабаха деген экенсиз. Мурабаха деген мындай. Сизде бүгүн азыр акча жок. Сизге акча керек, бизнеске. Мен сурадым. Эмне бизнес кылайын десең, сиз айтасыз, краска алып келип сатайын дедим эле. Жыгаш алып келип сатайын дедим эле. Чыны алып келип сатайын дедим эле. Памперс алып келип сатайын дедим эле.
конфет алып келіп сатайын деді. Эмне болса дагы. Жоса кандай болбосун да? Макулбу? Так, андай болса мындай болот. Ал Бишкектеби? Бишкекте. Так. Аныкы болса мурабаха деп мынаны айтат тақсырлар. Караңыз. Мисалы 100 000 сомго товар алам деп атат да. Мен банкмын. 100 000 сомго эмнени алсаңыз, ошо печеньеден. Макул, ошо 100 000 сомду мен котором. Печеньянын ошо чыгарган заводуна, фабрикасына мен котором. Дагы ошол келгенден кийин мен сизге 110 000 сомго рассрочкага сатам. Түшүнүктүбү? Сиз дагы билесиз, мен дагы билем. 100 000 сомго алынган, үстүнө 10 000 сом кошулган, 110 000 сомго 1 жылга рассрочкага сизге саттым. Сиз айына төлөп бересиз, ушунун аты мурабаха. Бул банк эмес, жөнөкөй адам менен деле ушуну иш кылсаңыз болот. Мисалы, акчасы бар адам. Өзү үйдө отуруп эле, көп иштебей, ибадат кылып эле, кичине акча тапкысы бар да. Мейли. Сиз мээнеткеч, жаш. Не деп атасыз? Мен тияктан бир машина алып келип, комбайн алып келип сатсамбы деп. Болду. Бирок өзүңүздүн мойнуңузда сизде карыз болот. Кийин ал печеньяны өзүңүз жеп аласызбы? Белек берип бересизби? Мага кызыктырбайт. Бирок 110 000 сом 1 жылдын ичинде сиз мага беришиңиз керек. Түшүндүңүздөрбү? Бул мойнунда уже карыз болуп калат буга. Ушуну мурабаха деп коет. Дагы иншалла бул жөнүндө кененирээк неме кылабыз го. Башка суроолор дагы бар экен, убакыт дагы неме болуп баратат. Жалпысынан айтканда мурабаханын жолу ушундай. Алланын ыраазычылыгы үчүн дуа кылып коюңузду сураныч. Менин неберем 4 жашка чыгып калды. ДЦП буту басып кетүүсү үчүн жалпы жамаат менен дуа берип коюңуз. Аз Кудай кааласа жалпы жамаат менен аз дуа кылабыз. Иншалла Алла таала ошо небереңизге шифа берип, жакшы болуп, жакшы басып кетип, жакшы сиздерди курсантка турган бала болсун. Амин. Так, Алла разы болсун. Айлыбызга келип баян кылып бергениңизге көп келип туруңузчу сураныч. Алла разы болсун, рахмат. Буюрса, устаз, мен динге кайдыгер болуп жатам, алсыз болуп жатам, дуа кылып коюңузчу. Жана саналуу күндөрдө мамлекеттик экзамен тапшырам, жана аскерге барам. Ошол экзаменди эң жакшы баага тапшырганга жеңил болсун деп мага группалаштарыма дуа кылып коюңузчу. Алла таалам жеңил кылсын, баарыңыздарга ийгилик берсин. Жакшы тапшырып, жакшы билимдүү, элге пайдалуу жигиттерден болуңуз. Амин. Иштен окуңуз. Дамылла ошол жака келүүнү уюштурган иншалла Кудай кааласа. Анда дуа кылайлыбы такса кандайсыздар? Кетейин деген ниет жок го, биздер чарчадык да таксырлар. Үйдө жеңемдер күтүп атса керек, бала чакам. Не болду буягы деп, мындай кылайлы тургандар, иншалла ушу жакшылыктарды мен дагы үйгө ала барайын, сиздер да үйгө ала барыңыздар. Кандай дейсиздер? Болобу? Иншалла Алла таала баарыңыздардан разы болсун. Кийинки дагы жолукканча Алланын жолунда амандыкта калыңыздар. Жакшылыкта жолугайлы. Дайыма иншалла жакшылыктарда күбө болуп, бири-бирибизге колдоп, бири-бирибизге дуа кылып, бири-бирибиздин артыбыздан жакшы сүйлөп, кемчиликтерибизди жашырып, ушу элибизди айылдан тартып, райондон тартып, область, мамлекеттин деңгээлинде алхамдулилля элди бузбай, элди бурбай, бөлбөй, алхамдулилля биз эгерде бөлүнсөк сапка бөлүнөлү. Биринчи сапта намазга ким барат, ошого бөлүнөбүз. Экинчи сапка бөлүнөбүз, үчүнчү сапка бөлүнөбүз. Биринчи сапка барган сооптуу болот. Биз улут урууга бөлүнүп, бири-бирибиз регионго бөлүнүп, кемсиндете турган адам эмеспиз, биз үммөтпүз. Биз караны дагы бөлбөйбүз, биз акты дагы бөлбөйбүз. Биз мына материктерди дагы бөлбөйбүз. Бардык адам баласы алхамдулилля пайгамбарыбыздын үммөтү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул алхамдулилля туугандар, Аллага жиберилген пайгамбар. Ошондуктан иншалла жараткан Алла таалам баарыбыз уккан, айткан сөздөрүбүзгө Алла таалам амал кылганга баарыбызга жардам берсин. Алла таалам баарыбызга жакшылыктардын эшигин ачсын.